Багжан Азатуулу 19 жашта. Кытай Эл Республикасындагы Текес ооданынын Көктерек кыргыз айылдан болот. Тарткылык. Аңгеме. Аңгемени үн коштоп аудиолоштурган Эрнес Кыяз. Кыныктырган тиричиликтин күндүзгү шоокуму басылып, теребел тегиз көгүмдөнүп, те алыстагы капчыгайлар үп тартып ныксырап, үргүлөгөн ыргагы термете баштады. Жапырайган жалгыз алачыкта мерке чабышка, байбичеси менен куур талпактын үстүндө 3 бутту туулганын арасындагы үлбүлдөп күйгөн оттун жарыгын көңүлүнө эш кылып, ой деңизине сүңгүп, өздөрүнчө убара. Жан багуунун каркытында жайгышы дебей күнгөйдө жайлап чыгышканы бир канча жылдын жүзү болду. Ал күчтөн тайып, акылынан азып, мээси бөксөргөн эки картаң кишинин бул жерде жан сакташы оңой дейсиңби? Көкүрөк черин, дил азабын угаар жан адамы жок болгонуна, иштери сыздап, өмүр өтөлгөсүнө өлбөстөй өрнөк болуп орногон жалгыз каралдысынын каранына зар болуп, тагдырга наалат айтып бышакташат. Ыйлай берип, ыйга деле өнөктөнүп калышты бечаралар. Мындай күндүн башка келерин ойломок түгүл, үч уктап түшкө кирбеген оор азап болду алар үчүн. Мерке чабышканын ою алыстарга чабыттап, асан кайгыланат. Мерке чабышка өз учурунда утуруу өткөн ургачыны көрсө эле, жылжып араң ачылган көзүн тимеле токтоосуз кысып ырбыңдап, илеби немере жалап умсуна тиктеп калчу. Шайыр мүнөзүн жактырып, өз айылындагы кылактаган эчең кыз келиндер аны көргөндө кыя өтпөй, эч болбогондо бир ооз болсо да сөз күрмөшүп, койкум тамашаны шаанесине келтире айтып, бөтөнчө кубанычка батаар эле чиркен. Ошол балалык чагын ойлосо, жаагылды эрксиз куюлган чолок жашын сүртүүгө үлгүрө албай жашыйт. Балалык кандай сонун. Адам баласы ошол эле балалык чагында эркин ойноп, каалаганча жыргалга марып жашаса эмне? Анда ужалгандын түмөн миң түйчүгүн көрбөй, жазыксыз жашаган бир макулук болбойбу окуй. Бул жашоого жаралат экенбиз. Тирүү болсок эле керт башыбыздан баары өтмөйү чындык. Ал эми көрөр күн ичер суубуз түкөнгөндө анан бир отоло бужалган менен коштошуп жаныбыз сепалат. Ооба, жашоо деген бирде жыргал, бирде катаал, кудум эле алкынып аккан агыны күчтүү дайра сыяктуу кылчайбай өтө берет тура. Мерке чабышкада жаштыктын жалындаган доорун сүрүп, тырмагына киши теңебей, туш келген кыз келинчектер менен конуп түнөп, сугалак сезимдин агымына баш уруп, инсандык сезими ээ бербей, көзүнө жакканы менен бой кошуп жүрүп, акыры бирөөнү бойгат кылып тынган. Ал мына дал азыркы байбичеси эле. Ушулардын баары Меркеч карыянын күнү бүгүнгө дейре топ-толук эсинде сакталып. Анда чоңдордун макулдугунан тышкары аргасыз үйлөнмөйгө бекинип, жакын санаган жеңелерине табыш мактата, ата-энесине айтып көрүштү нускап, тилекке жараша үйлөнүп, орун очого алып калды. Ошентип узун өтпөй эркек балалуу болуп, маңдайы жарыла кубанып, тимеле түбөсү көккө жеткендей болгон ошол күнүн али киши унута койгон жок. Кантип унута алмак? Ойлосо эле тамагы ысылып, ыйгамы унат. Көзүн ачып көрүп, бетин ачып өпкөн тек ушул жалгыз баласы болду. Элине тутка, медер болсун деп атын азан чакырып, медер деп коюшкан. Мөөнөтүнөн мурда абийиринен аттап никесиз бойдо калганынын залакасынанбы же тагдырдын бешенесине жазганы ушу болду? Айтор, андан кийин согончого канабады. Медер күн санап, эрешен тартып эр болуп, эки жагын каранып, чачын суулап таранып, кыз келинчектерге сеп сала турган кезге да жетип, атасы кептенип ургачыга жакын, сезимтал жүрөгүн баса албай, шайыр жигит болуп эр жетти. Өз жергесиндегилерге кадыр барктуу, өзү теңдүү курбалдаш достору менен терезеси теңелген шылуун жигиттерден болуп, канатташ казак, уйгур сыяктуу элдердин да назарына түшүп, ченемсиз алкоосуна татыктуу да болду. Ошондо ышытын баары башталды. Каргашалуу күн болду. Мерке чабышка менен байбичеси экөөнүн кабыргасын кайыштырып,
каңырыгын түтөтүп оор күйүткө салган мына ушул окуя. Айтып олтурса, жүлүндүү көсөгөн күйүт, ат көтөргүс азап. Калың эл жапыр чөп чабактын түйшүгү менен болуп, эмгек кызуу жүрүп жаткан күндөрдүн бири. Ар кимиси элдин алды болуп, бар оокатын тескеп алуунун көйгөйүндө жанын сабап, өз алдынча күйпөлөктөшөт. Медердин саналаш жакын достору тигил Оодан шаарчасындагы атайын бир ресторанда олтуруш кылууну бекитип, алыс жакындагы досторун түгөл чакырган экен. Иштеп жаткан оокатын таштап коюп, Медер да олтурушка элден мурдараак барып, дал ортого коюлган чоң үстөлдүн бир четинен орун алды. Аңгыча болгон жок. Куйругулаш биринен сала бир эшиктен кирип келип, кызуу саламдашып, андан соң үстөлгө кыдырата жайгашып жатышты. Түгөл келип болгондон кийин кымбат баалуу арактар менен пиволорду, ар түрдүү куурмаларды четинен тейлөөчүлөр жабалактап жозуга тизишсе, дагы бирөөлөрү үн жаңырткычтан заманбап чет эл музыкаларын жаңыртып, төбөдөгү ала жашыл чырактарды жарытты. Шок музыканын коштосу менен бирге ала жашыл чырактар жанып өчкөн сайын жалындуу жаштардын кыялы эргип, көңүлдөрү бир жерге борбордошпой алып учуп, азоо тайча туйлап турду. Мындайда дүнүйөң түгөл, телегейиң тел боло калгансып тим эле оштону арак пивону үстөккө босток кагыштырып, жүрөк толкуткан тоз сөздөр менен өргөлөп иче берери турган кеп экен. Азап кайгы желкеңден басып турса да, мындай шаан шөкөттүн сонорунда баары унутта калып, бир пас деле кубаныч азап оюңду бийлеп, эрксиз асманда канат каккан кыраан бүркүттөй жүрөк бүтүп, тоону томкоруп асманды аңтара түшүрүп жиберчүдөй сезимде болот тура каты күн. Ооба, булар ичкен сайын чама-чаркы азайып мастап баратса да, кандайдыр бир нерсе адыгырып, ич деп ыкыс кылган өңдүү, түк көрбөй калгансып, оозу мурдунан чыкканча ичип кылгырып, эс учун жоготуп койгончо токтоткону жок. Агыздардын көбү мастап эс акылын жоготкон. Балдар болсо эмне айып? Эмне койгонун билбей ооздорунан балит сөздөрдү жаадырып, кимдир бирөөлөргө ызалуудай оң тетире сөздөр менен сөгүнүштү. Бир окумда Медер маңдайында олтурган узун чач, субакай жүзү сулуу кызга карегин кадап телмире караган калыбында, ою 2 жыл мурдагы экөөнүн ак сүйүүсү жөнүндө болгон иштерге чубай берди. Анда Медер эм эле мектеп кучагынан айрылып, өз алдынча ар жерде иштеп жүргөн кези. Бир күнү жумуштан түшүп, шашылыш эле курсак ачып кеткендиктен, жумуш ордуна жакын тамакканага кирип калды. Терезе жака ыктай коюлган орундукка жаңадан көчүп баса берейин дегенде, гер маралдай маңкайган сулуу кыз маңдайында күлүмсүрөп турган турпатын көрүп, эмне кыларын айласын талпай, селее түштү. Эмне тамак буйртасыз? Селейип турган Медер жылаан көргөндө селт эте түшүп, шашып калды. Бир кесе сүттүү чай менен жарым нан берип койсоңуз, деп тик багып кароодон тайсалдап, орундукка аяр гана көчүк басты. Чынында мындай сулуу кызды учуратып калаарын ойлогон эмес. Байланышын кантип алам деген ой мээсине тепкенде жүрөгү элеп-желеп болуп, өзүнүн кайда экенин эстен чыгарып кое жаздады ошондо. Өзүнүн эмне үчүн жүрөгү согуп, өнө боюнан жан кеткендей шалдая ысып күйүп, бир башкача сезим эркине көнүп жатканын ойлоп, өз-өзүнө айран калды. Бир эсептен ичинин булуң бурчу жибип калгандай, эң кымбаттуу нерсе таап алган сыңары тымызың кубанып тургансыды. Бат эле мелт калт куюлган бир кесе сүттүү чай менен жарым нанды алып жетип келген алиги сулуу ыйбаа менен секин гана Медердин алдына койду. Элтиден бери иштеп, күн түшкү маалга чукулдап калгандан улам курсак ачып, магдыры кете түшкөн Медер нандан үстөккө босток сугунуп, чайдан каба ууртаганы менен кыялы алиги сулуу кыздын субакай келбетине тартылып, таанышынын оңотун издеп, жаштыктын албут сезими кирген буурадай долуланып, эжа бербей алкынат. Мындай көмүскө сезимдин күчүнө алгач жолу арбалып жатканына иштен туюп туйбай, негедир делебесин тыюуга буямасы келбей, жүрөктү дегдеген ысык сезимдин агымына балкып турду. Дагы эле болбой, тигил кыздын кербездене басып, тазалык кылып жаткан кыймылын көз жаздымда калтырбай тиктеген сайын, кыздын колу бутун майда дирилдек басып, ийменип тургандай көрүндү. Ишке бүйрө, ачык мүнөздүү,
Айдай ажарлы мындай ургачы менин төбөмө багыт кушу болуп конгон болсо, анда бул жалгандан артыкча нерсе талап кылбас элем чиркин деген ойдун жетегинде акылы бириндеп эсим ас болду. Бир маалда эрксизден алиги сулуу кызга кандай суроо таштаганын өзү да сезбей калды. Сулуу кыз, сиз бул жерде иштеп жатасызбы? Жигиттин күтүүсүдөн эле мындай суроо таштаганына апкарый түшкөн кыз акырындык менен сөз жөнөттү. Менин бул жерде иштеп жатканыма так 1 жылдан ашты. Убакыт узарган сайын майнамды да жогорулатып жатат. Жаман эмес. Айылда бекер жүрсөң да жүрөт экенсиң. А көрө ушундай туруктуу жерден орун таап, чыдап иштесе болот турбайбы? Деди да күлүмсүрөй сөзүн улады. А өзүңүз эмне иштейсиз? Өзүм көтөрөгө жумуш алып иштейм. Айтор пайда бар, деп орунан обдулду эле. Кыздын оттуу каректери Медердин бакырайган көздөрүнө кадала кетти. Ошол тапта бири-бирине жат болгон жыныстыктар көз менен сүйлөшүп, эки жүрөк бири-бирин баамдап сезип жаткандай, ал экөөнү кандайдыр бир түпөйлүү сезим эреркетип тургансыды. Ошондон улам Медер бул ашканага дайыма келип туручу болду. Аны бир мал көрүп турбаса ичи эңширилип, ага деген көксөсү жан таптырбай, эки көзү төрт айрылгыстай болуп калды. Анын жүрүш-турушу, адаттагы сүйлөгөн сөздөрү Медерге майдай жагып, иштен корстон болуп жүрдү. Мезгил өткөн сайын бирдикте өткөн турмуш уламдан улам аларды данакердей ширилтип, келечектеги күндөрү жөнүндө кең кесири ой бөлүшүп жүрүштү. Медердин өң турку анчайын келбеттүү болбосо да, өзүн дайым түзөп, ар күнү жаңылап кийинип, өзүн жасап жүрө турган ак жүздүү, ачык чырай, жүрүм турмуш шайдот жигит болгонгобу, тигил кыз да Медердин эркине көнүп жактырып калды. Кээде жок нерсени шылтоолоп, иштеген жеринен уруксат суранып, Медердин оодан ичиндеги майга алып отурган кичине үйүнө барып аңгемелешип, кээде конуп да калчу болду. Ошентип кыздын жүрөгүнө да, жигиттин жүрөгүнө да алоолонгон махабат оту туташты. Аларды көргөн курбалдаш достору да суктанып кошколдоп, бакыт тилеп жүрүштү. Анткен сайын Медердин чекеси жылып кубанганын бир айт. Бир күнү Медер «Зейнеп», деди кыздын жылдыздуу өңүнө өңүлө. Мен сен үчүн бул 5 күндүк жашоону мүлдө элестете алар эмесмин. Чынында махабат деген нерсеге эч нерсе бөгөт боло алар эмес сыягы. Азыр өзүмдү карман албай турган болуп, күнү түнү эсимден бир самга да чыгар эмессиң, алтыным. Эгер макул көрсөң, бат жакында үйлөнсөк деген оюм бар. Зейнеп Медердин суроосуна жооп берүүнүн ордуна кой көзүн күлүңдөтүп, башын Медердин көкүрөгүнө катты. Ансыз да таанышкандан бери Медерге көңүлү түшкөн кыздын бул жоругу той кылууга каршы эместигинин белгиси эле. Кыз көкүрөгүнө башын койгондо, анын олоң кара чачынын буркураган жагымдуу жыты Медердин каңыл жарын өрдөп, мас кыла түшкөндөй болду. Анан кебездей жумшак колдорун сыга-сыга кармап бооруна бекем басты. Ошентип кыз жигит үйлөнүү чечимине келип жаткан күндөрдүн биринде элетте ар дайым бирге жүрүүчү саналаш жакын досу Медерди издеп келип, жумуш таап берүүнү өтүндү. Жалгыз иштегенче жанымда жакын адамдын болгону абзелдүү деп аны өзү менен бирликте иштөөнү сунуш кылды. Ачык жаркын, ак көңүл Медер Зейнеп менен таанышып жүргөнү 5 айга жакындап калганын, чын жүрөгүнөн жактырганын бардыгын төкпөй чачпай, агынан жарыла айтып да үлгүрдү. Сүйүүгө кол жеткиргенибизде ааламды өзүбүзгө түгөлдөй менчиктеп алган сыңарындай, ичи тышыбызга батпай апырылып, жан бүткөндүн баарына айрөк айта жар чакыргыбыз келет экен. Качан бир кездеги болгон кайгы азаптарыбызды бүтүндөй сүйүү сезимибиз менен жууп, бактылуу турмушка карай бет алууга аракеттенип, элдин бизге чын дилдүү тилектерин, жан эргиткен жакшы сөздөрүн укканга пейилдүү экенбиз. Албетте, Зейнеп экөөнүн жүрөк толкуткан акактай ак сүйүүсүн акыреттик жан досу менен тең бөлүшкүсү, анын оозунан аппак кардай кирсиз аруу тилектерин эшиткиси келип, саймедиреп кубана айтып жатканда, тескерисинче чийки май жегендей саамга диндар боло түшкөнүн өзү да сезбей калды. Медер досунун оозунан мындай сөздү күтмөк түгүл ойлогон эмес. Ал кызды мен абдан билем. Менин бир казак досум бар эле. Ал майда барат содалар менен алектенет. Ушу сен айткан Зейнеп экөө бир жылча махабатташып, ойлобогон жерден Зейнептин боюна бүтүп калган имиш.
Jigit gömböy koygondan ulam kız kursaqtagı naristeni argasy düşürtüp saluga majbur bolup, ortadagy mamleler suup, eki ajyrym jolga getişken emiş. Bul işte Kazak dosumdun öz ozundan uqqamyn. Aydyp jatyp öp köpkösüne batpay ýylap ketgeni ali esimde. Tip aýtpaspy? Bul sözdü uqqanda jer göçüp, asman aňtarylyp düşkende aylanasy tunarykdap, kaq töbesinden taştay muzdak su guyup jübergende bolbody bu gokuy. Oşol tünü Meder taňga göz ilgeni jok. Kançalyk zordanyp gözün jumsa da, kirpikleri aykalyşpay, kalın koydun çengelinden gutula albady. Zeynep jönde aytylgan bol söz çyn bolup kalsa, anın şarapat emes, gesepeti tiyerbi emne. Elge, jakyn dostoruma kantyp garaým. 10 günün biri açılbagan boz bala kız albay ele juwan alypdyr desem ne deyt? Uşak ayın degen kurayga örüp ketkende ele zamatın içinde tarayt emespi soğulgur. İş yüzünde günü özümden erön albagandygymda. Anın ötmüşüm baraktay albay, agay şengenimde. Bardan da al ne üçün maga andaylygyn bir ozu aýtpagan. Görse menin gülдөй jaş kuragıma dak düşüreýin degen turbayby. Uşunday uçu gyrysız oýlarga çumulup, özünün jaňylışdygyna ardanyp jatdy. Ertesi Zeynep'te aşkanaga izlep barıp, uqqan iştin barını açık aytıp saldı. Handa emes dep bir oz ayta albay, tamağı kısılıp bıçaktagan boydan tıştı gözдөй jügürdü. Meder Zeynep'te alam degen oyundan jaltayıp, ağa kıska gana mınday bir gat жазdı. Urmatly Zeynep, men saga bir görüp aşık bolup, özümdü jogotup koya jazdagam. Ekebüz mahabatdaşkandan beri eçen sırlarybızdy aytyşyp, öýde de öbök ıldyda jölök bolup, eriş arkak jaşadyk. Oşol gymbatly gündördi egerim unuta albasmyn. Seni kızganganda çymyndy da janyňa jakyn jutpay, arzaklap turuç elem. Birok tileke karşı. Ak kiydemdi kar kılıp ümitimdi jermenen jeksen kılganyňdy. Karandaýla jaş balaça aldap koýganyňdy oýlasam, jet ömürüm jerge giret. Zamanam gurlat. Ne üçün al işlerden çocuğun baştan ele maga aytpaýsyň? Jemeni bilbey öte beret dediňbi? Çok. Kıňır iş 40 yıl bolsa da biline turganyn eskeribediň. Jaş balanın başına azgırıp, el jurtga gülkü dost düşmanga taba kılaýyn dediňbi? Meýli, kanday oýuň bolsa da emi men jönde kıpındaýda baýlanşy galbady. Mından ara men öz aldymça, sen öz baktyň, öz teňiň menen jüre ber. Aytarım, başkalarda men geptentip aldap jürüşüňdi tüpten galabaýym. Çyn süýseň, çyn sırıňdy aýtyp mahabatdaş. Birönün baktysyna oturba. Aytor öz baktyňda tabışyňa tilekdeşmi? Hayır, koş, dep katty ayaktagan. Oşundan tarta aly ökünün baýlanşy üzülüp, Meder öz aldynca jaşap kalgan. Birok keyin oşol aýrylyp ketken jigiti menen kaýra tabışypdyr degen aňyrt eşitdi. Muna oşol gündör Mederden bir minutda esinen çykkan jok. Kökürökö kıttay uyup, uşu gezge deri ardangandan güýbegen jeri gül bolat. Kınala olturgan bul ekö gözüne jin görünüp, ayrıkça janındagy jigitdi muzdap ýigisi, kolundan gelse çaynap jutup jübergisi kelet. Bir gezde Mederden jaly sırtına tep, aligi jigitdi pivonun bötürkösü menen çoğukut talaştıra salıp kalsa bolu. Kan töbeden burk etdi. Beti başı kızıl joşo kanga boýulyp, gözü ala çakmaktap esi oý düşdü. Aňgyça bolgon jok. Kınındagy bıçagyn surup, buýdamga geltirbey, Mederden dal jüregine malyp aldy. Bir okumda çukul gutkaruu maşinesi menen sakçının maşinesi katarlaş jete gelişti. Çukul gutkaruu Mederdi alıp jönödü. Tigini bolsa sakçılar golga alıştı. Arak içip adam öldürgen kankor dep aligi jigit kesilip ketdi. Meder bolsa 40 yaşında pendeçilik saparına uzay berdi. Mezgilsiz o düýne salganyna kaňyrgy tütebegen adam jok. Atenesi jalgyz karaldysynyň mürdesini guçaktap botodoy bozdodu da kaldı. Merkeş awışga menen baýbiçesinin bir minutda jadynan çykpay, gündüz tünü kıynoga salgan mına uşul gargaşaly okuya. Tuğandaryna göz garandy bolup, mentep karan gün başına gelerin kaýdan oýlady deýsiň? Tartkylygy uşul bolsa öküngen menen ne çara? Jaştygyn goldan uçurgan bul eki alsız pendenin günü hemi emne menen tynar. Angemenin ayağı. Angemeni ün goştup audiolaştırgan Ernest Gıyas.